Биз өткөн уктуруубузда үй бүлөлүк баалуулуктардын ичинен ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамилелер, милдеттер жана Кудай буга кандай карайт деген маселенин айланасында сөз кылып, бирок адамдардан корккондуктанбы, айла жоктугунанбы же башка ар кандай себептерден улам ата-энелер балдарын башка адамдарга багууга берип койгондугу жөнүндө сөз кылган болчубуз. Ананда ошондой тагдырларга туш болгон адамдардын ой пикирин ортого салганбыз. Бүгүн болсо ошол уктуруунун уландысын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ошондой эле өткөн уктуруубузду биз ыйык жазуудагы Забур 126 бөлүмдүн 3, 4, 5 аяттары менен аяктаганбыз. Бүгүн болсо ошол эле аяттар менен уктуруубузду баштайбыз. Балдар Теңир берген мурас, перзенттер ал берген сыйлык, жаш балдары күчтүүнүн колундагы жебелердей, саадагын аларга толтурган адам бактылуу. Алар душмандары менен дарбаза алдында сүйлөшкөндө уятка калышпайт деп жазылып турат. Демек, балдар ата-энеси менен, ата-эне балдары менен сыймыктанып, бири-бирин баалап жашоолору үчүн алар бирге жашоосу керек. Алар бири-бирин кабыл алып, бири-бирин баалап, барктап, кадырлап жашоосу керек. Ыйык китепте Забур 127 бөлүмдө 1-4 аяттарда дагы мынтип жазылып турат. Теңирден корккон, анын жолдору менен жүргөн ар бир адам бактылуу. Сен өз колуңдун эмгегин жейсиң, сен бактылуусуң, сага жакшы болсун. Аялың үйүңдө мөмөлүү жүзүмдөй, дасторконуңдун тегерегинде отурган уулдарың зайтун дарагынын бутактарындай. Теңирден корккон адам мына ушундай бата алат. Теңирден корккон адам албетте бактылуу, анткени Кудай адамдарга жалаң гана жакшылыктарды каалайт. Демек, ата-энелер менен балдар бири-бирин барктап, баалап, урматтап, сыйлап, бири-бирин түшүнүшүп, ынактыкта жашаганга не жетсин. Ата-энеңди жогору баала, анткени аларсыз дүйнө коркунучтуу жана түшүнүксүз. Уулдуу болгондон кийин атаңдын көрүнүшүн түшүнө баштайсың. Ата, бул биз ар дайым ишене турган дос. Ата-эненин ийгиликтүү болуусу күнүмдүк мээримдүүлүктү, сүйүүнү жана колдоону камтыйт. Адам өзүнүн картайып калганын билет, анткени ал атасына окшош боло баштайт. Ата-энеңе мээримдүүлүк менен мамиле кыл, антпесе алардын бош орундуктарын көргөндө гана алардын чыныгы баасын билесиң. Ата-эне сен кичинекей кезиңде катуу, анын эмне үчүн экенин түшүнө албайсың. Бирок жаш өткөн сайын аны түшүнүп баалайсың. Ата-энең өмүр бою сага көп нерселерди берет. Анан көпчүлүгү аларды жанында болмоюнча баалай албайт. Ата-энең бай болбосо дагы сага сонун жашоо тартуулай алса, алардын курмандыктарын баалай бил. Сиз ата-энеңиз адам экендигин белгилүү бир маалда түшүнөсүз. Алар колдо болгон варианттар менен мыкты чечимдерди кабыл алышат. Жашоодо ата-энеңден башка эч ким сенин ким болуп калганыңа маани бербейт жана ата-эне гана сен боло турган нерсеге дагы деле ишене берет. Мына ата-эне менен балдардын ортосундагы, тактап айтканда ата-энелердин балдарга карата кандай көз карашта, кандай мамиледе, ойдо экендиги жөнүндөгү бул сөздөр кандай гана таасирдүү. Ар бир адамды ойлонууга жана ата-энеси менен болгон мамилесин кайрадан карап чыгууга мажбур кылат. Азыр биз сиздердин назарыңыздарга дүйнөдөгү белгилүү инсандардын балдар жана ата-энелер тууралуу айтылган сөздөрүн сунуш кылабыз. Бирок ар бир айтылган сөз Кудайдын сөзүнө ылайык келгенде гана мааниге ээ болуп, өзгөчө таасирдүү болот эмеспи? Төмөндө айтылчу сөздөрдү угуп жана өзүңүздүн акыл элегиңизден өткөрүп, кээ бирлерин акылга түйүп, анан жашооңузда колдонсоңуз болот. Биз сиздерге бактылуу үй бүлөлүк жашоону каалайбыз. Кудайдан кийин атам бар деп сыймыктана айткан экен Моцарт. Ал эми белгилүү философ Жан-Жак Россо болсо, жакшы ата 100 мугалимге татыктуу деп айткан экен. Атанын уулунун жашоосундагы күчү салыштырмалуу эмес деп айткан Жастин Пеклевс.
Менин атам мугалим болгон, бирок андан да маанилүүсү ал улуу ата болгон дейт Бэй Вредгес. Ата болуу бир нерсе, ата болуу көп нерсе деп айткан Стив Чепмен. Балдар жылмайганды ата-энесинен үйрөнүшөт деп айтат Шиничи Созуки. Атанын жүрөгү жаратылыштын шедеври деп айткан Абеден Мурун. Карагылачы, кандай гана салмактуу ой, таасирдүү чындык. Чынында эле Кудай аталарды жаратылыштын шедеври кылып жараткан. Балдар бардык жакшы нерселерди аталарынан үйрөнүшөт, бирок биз чын эле азыркы учурда жаратылыштын шедеври деген атка татыктуу болгондой болуп, балдарга эмнелерди үйрөтүп жатабыз, кандай мамиле жасап жатабыз. Ата-эне колдоо гана көрсөтпөстөн дем күч берип турат дейт Кэтрин Пулсифер. Туура айтылган сөз. Анткени мен дагы бала кезимде жашоо турмушта али көп нерсеге акылым жетпесе да, эң негизгиси ата-энемдин кубанганын көрсөм, алардын мактоосуна татысам экен деп аракеттенчүмүн. Ошондуктан да жакшы окуп, тартиптүү болуп, ата-энемдин алкоосуна жетүүгө аракеттенер элем. Кемчиликсиз ата деген нерсе жок деп айтат Сью Аткинс. Атам менин эң жакын досум жана эң сонун үлгү болчу деп айткан Тайгер Вудс. Жакшы ата жылмайганга мүмкүнчүлүк аз болсо дагы жылмайганга жөндөмдүү адам болот. Менин атам менин эң жакын досум жана ошондой болот деп айткан Чер Ллойд. Биз ата-энелерден ушунча көп нерселерди сурайбыз жана аларга аз эле нерсе беребиз деген экен Виргиния Сатир. Бул да чындык, бирок ата-энелерге жараткан Кудай өзү ошончолук кең пейил жана жоомарт жүрөк берип койгон турбайбы? Кудайдан алган эң жакшы белегиме мен ата деп кайрылам. Ата-энеңди эгер алар адилеттүү болсо сүй, эгер андай болбосо, анда аларга чыда, деп айтыптыр Паболо Сиро. Атанын сүйүүсү канча жолу бөлүнсө дагы толук бойдон болот деп айткан экен Роберт Браул. Ушул жерде кээ бир балдарга кулак кагыш кылып айта кеткибиз келет. Кээде балдарга ата-энелер бир баласын артыгыраак көрүп, бир баласын жаманыраак көргөндөй сезиле бериши мүмкүн. Бирок эч качан андай болбойт. Кудай ар бир баланы берип жатканда, ошол ар бир балага жетээрлик жана ар бир балага тиешелүү сүйүүнү да ата-энелерге кошуп жаратат, кошуп берет. Бул чындык. Ошондуктан ата-эне балдарын эч качан алакчылай албайт. Ата-энебизге боорукердик кылуу бул жетилгендиктин чыныгы белгиси деп айтыптыр Анаис Нин. Ооба, жетилген ар бир акылы бар адам ата-энесин кадырлай алат. Ата-энебизди баалап билүү үчүн көп убакыт талап кылынат деп айткан экен Кристин Скотт Томас. Мен болсо адамдык өмүр да жетпейт деп кошумчалап кетер элем. Ата-эне болуу бул толук кандуу жумуш, ал бала чоңойгондо эле бүтүп калбайт дейт Жак Слоп. Ата-эне бул балдардын тиштерин курчуткан сөөктөр сыяктуу деп айтыптыр Питер Александр Устинов. Ата болуу кийинки муунду жетектөөдөн жана мурункусун кечирүүдөн турат деп айтыптыр Питер Краузе. Демек, ата-энелер ар тараптан балдарыбызга үлгү боло билишибиз керек. Кечиримдүү, көтөрүмдүү, сабырдуу болуу деген сапаттарды да балдарга мурас катары өткөрүп берүүнү унутпоо менен бирге, алардын көзүнчө адамдар жөнүндө жакшы ойдо болуп, адамдарды кечире билгенди көрсөтүшүбүз керек. Жакшы ата-энелер балдарына кийлигишүүсүз окууга, ийгиликсиздикке жана чоңоюуга мүмкүнчүлүк беришет деп айтыптыр Тревор Карс. Биз бул жерге бардык эле мезгилде баланы тарбиялайм деп атып, Кудайдын ролун өзүбүзгө алып албайлы жана балага байкабастан эле үстөмдүк кылып албай, аларга эркиндикти да бере билели деп кошумчалап кеткибиз келет. Ата жашоону берген адам эмес, бул өтө оңой болмок. Ата сүйүү берген адам деген экен Денис Лорд.
чынында сүйүү бере билүү кандай гана кыйын, чындап шартсыз сүйө билүү кандай гана оор. Буга биздин Теңирдин сүйүүсү күбө. Ыйык жазууда Жакан 3-бөлүм 16-аятта минтип жазылып турат. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Менин атам ким болгондугуна карабастан, эң негизгиси мен ким болгонумду эстейм деп жазыптыр Анна Секстон. Өзүнө ишенген ар бир баланын артында алгач аларга ишенген атасы турат дейт Матью Джейкобсон. Биз канчалык алыс болсок дагы ата-энебиз ар дайым биздин ичибизде. Брат Мельцер ушинтип айтыптыр. Ата-эненин сүйүүсү бул жалгыз жана жан аябас, сөзсүз жана кечиримдүү сүйүү деп айтыптыр доктор Чия. Ата балдарынан өзү каалагандай жакшы болушун күткөн адам деп айткан экен Карол Каутс. Ал эми Фредерик Шиллер болсо, эт менен кан эмес, жүрөк гана бизди ата-эне жана бала кылат дептир. Биз ата-эне болмоюнча атанын мээримин эч качан түшүнө бербейбиз деп жазыптыр Генри Ворд Бичер. Кыргыз элинин арасында да балам, балалуу болгондо билерсиң деп айтылган сөз бекеринен эмес. Атам менин колумдан кармабаганда менин аркамды карап турду деген экен Линда Пойндекстер. Муну менен биз ата кайсы жакта болсо да баласын ойлоп, баласына карап, ага назар салып тургандыгын көрөбүз. Атам мага бирөө башка адамга бере турган эң чоң белек берди. Ал белек бул мага ишенди деп жазыптыр Жим Валвано. Ата-энени баласына ишене билүүсү дагы ата-эненин баласына ишене билүүсү дагы балага чоң шык жөндөм берип көтөрмөлөп турат. Атанын балдарына бере турган эң чоң белеги бул алардын энесин сүйүү. Анжанет Гарсия Онталан деген адам мына ушинтип айткан экен. Ушул жерге кененирээк токтолгубуз келип турат. Балдарга алар кубанган белекти берип, бактылуу кылгың келсе, алардын энесин сүй. Бул баа жеткис сөз, ченемсиз салмактуу сөз. Ал эми биз, менин айланамдагылар ушул ойго кандай карайбыз деп ар бир ата ойлоно билип, чынчылдык менен өзүбүзгө баа бере билсек, бактылуу балдар көбөйүп, кайгыруу, ызалык, таарыныч, күнөө жана кылмыштар азайып, мамлекет да бекем жана күчтүү болот беле деп ойлойсуң. Анткени баары үй-бүлөдөгү өз ара мамиледен башталаары анык эмеспи? Кеп чынынан бузулбастыгы талашсыз. Биздин аталар балдарынын энесин канчалык сүйөт да бул сөздү канчалык аткарат, ойлонуп көрөлүчү. Кайрадан ушул сөздү кайталап айткым келип турат. Атанын балдарына бере турган эң чоң белеги бул балдардын энесин сүйүү. Атага чыныгы ата болгонго караганда балалуу болуу оңой деп жазыптыр Жакан 23. Менин атам менин устатым болгон, бирок баарынан маанилүүсү ал улуу ата болгон деп айтыптыр Бея Бредгес. Мен ата-эненин коргоого муктаждыгы сыяктуу балалыктын эч кандай муктаждыгын элестете албайм деп жазган экен Сигмунд Фрейд. Жаңы ата жаңы төрөлгөн баласын карап, бир дүйнө мүмкүнчүлүктөрүн көрөт. Андан кийин ал ошол мүмкүнчүлүктөрдү иш жүзүнө ашыруу үчүн аракетке багытталган ата-эне талап кылынаарын түшүнөт. Ар бир адам өзүн дүйнөдөгү эң мыкты атасы бар деп ойлойт жана Кудай анын башкача болушун каалабайт. Линда Пойндекстер ушинтип жазыптыр. Ата бул сиздин биринчи унааңыз бар экендигин көрүп сыймыктанган адам, бирок ачкычыңыз жок болсо деп жашыруун тилеген адам. Линда Пойндекстер ушинтип айтыптыр. Бул болсо аталар дайым балдарын этиеттегиси келип тургандыгын түшүндүрөт. Аялдын биринчи чыныгы сүйүүсү бул анын атасы Марисел Сантьяго.
Ата болуу бул сиз жасай турган эң оор жумуштардын бири, бирок чексиз сүйүүнүн маанисин үйрөтөт. Атанын жакшылыгы тоодон улуу, эненин жакшылыгы деңизден терең. Жапон макалы. Ата бала үчүн асказоо, эне аскадан аккан булак, бала экөө үчүн тең жаркырап жанган чырак деген кыргыз макалы бар. Ата-энеңден айрылганда кайгы капа басылбайт деп Жоде Ватсон айткан экен. Ата-эне Кудайга окшош, анткени сен алардын болушун каалайсың, сен жөнүндө жакшы ойдо болушун каалайсың, бирок бир нерсе керек болгондо гана аларды чакырасың деп жазыптыр Чак Палахнюк. Ооба, ата-энени да, Кудайды да муктаж болгонубузда же кыйналганыбызда гана көбүрөөк эстейт окшойбуз. Эч бир эне мээриминин күчүн, сулуулугун, баатырдыгын жана улуулугун эч бир тил билдире албайт. Эдвин Хаббел Чапин. Ар кандай акмак балалуу болушу мүмкүн. Бул нерсе сизди ата кылбайт. Сизди ата эне кылганга, баланы тарбиялаганга кайраттуулук керек. Барак Обама. Ата-энелер балдары менен достошуп, бардык коркуу сезимдерин жоюп, бирок аларды чоң урматтоо менен сыйлай турганы сонун нерсе. Жозе Ингениус. Бул дүйнөдөгү эң мыкты наамдардын бири бул ата. Ал эми бул дүйнөдөгү эң чоң баталардын бири ата-энемдин өзлөрүнө дайыма чакырып туруусу. Жим Демент. Таасирдүү, баалуу сөз. Туурабы? Албетте бул баалуу сөз. Ата-эне менен балдар ар качан ынтымактуу, ынак мамиледе болгону кандай сонун. Мен тарбиячы катары ата-энелердин балдарына тийгизген оң таасирин байкадым. Николин Амбе. Ата-энеңди сүй, ата-энеңдин сен үчүн кылган курмандыгын баалай бил. Ата-энеңди кучакта, бардыгы үчүн аларга рахмат айт дейт. Прафул Прасад. Ата-энеңди жөн гана сүйбө, аларга сүйүүңдү айтып тур, аларды урматтарыңды үн чыгарып айтып тур. Бул жагымдуу болот деп кошумчалагыбыз келет. Мен атамды жылдыздардай жакшы көрөм. Ал менин жүрөгүмдө эң сонун өрнөк жана бактылуулук болуп жаркырап турат. Тери Койлемец. Ата болуу бул сиз балдарыңызга үлгү болушуңуз керек жана сиз алар издей турган адам болушуңуз керек деп жазыптыр Вейн Руни. Ар дайым эле балдар ата-энелерин издеп тургандай жакындык болсо экен деп тилейбиз. Балалуу болгондон кийин ата-энеңе кандай карыздар экениңди түшүнө баштайсың. Жапон макалында ушинтип жазылган. Бир тууган жубатат, дос кенч, ата болсо ошунун экөө тең. Бенджамин Франклин. Ар бир адам ата боло алат. Ата болуу үчүн өзгөчө бирөө керек. Ошондуктан мен сени ата деп атайм. Сен мен үчүн өзгөчө адамсың, ата. Ват Богус. Ата-эненин сүйүүгө болгон жакындыгы жүрөктү ооруткан жагдайларда дагы басымдуулук кылат. Андрю Сулайман. Ата-эне болуу бул сизге сунушталган мүмкүнчүлүктөрдү адаптациялоо жана аларды максималдуу пайдалануу. Колин Адамс. Ата-энелер тирүү кудайларга окшош. Алар балдарын бактылуу кылуу үчүн колдон келишинче аракет кылышат жана анын ордуна эч нерсе күтпөйт. Саравана Кумар. Балдарда көптөгөн күмөн саноолор жана кайгы капалар бар. Аларды ата-эненин мээримине толгон кучак менен жеңилдетсе болот деп айткан экен Ричел Гудрич. Мага кеңеш же мени уккан бирөө керек болгондо, атам ар дайым жанымда болот. Анын мага көрсөткөн ишеними коркунучтуу жана ошол эле учурда мени бекемдейт. Аша Патрик. Менин каармандарым менин ата-энем болушат жана болуп кала беришет. Майкл Джордан. Ата-эне болуу бул күлкүлүү нерсе. Балаңыз эң чыдагыс ыйлаак болсо дагы сиз аны сулуум деп ойлошуңуз керек. Род Дахыл. Ата-энелерге чынында эле Кудай өзгөчө жүрөк берген. Андыктан кыргыз элинде да карга баласын аппагым десе, кирпи баласын жумшагым дейт. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө деп айтылып жүргөн чыгар. Ата-эне үчүн баладан өткөн кымбат нерсе жок.
Ата-эне болгондон кийин анын эч кандай эрежелери жок. Бул ушунчалык кыйынга турган нерсе. Эван МакГрегор. Ата ыйлаганда колдогон, эреже бузганда урушкан, ийгилигиң менен сыймыктанып жаркыраган, ишенбесең дагы сага ишенген адам. Башка адамдарга жагуу үчүн ата-энеңди ачууландырба. Башка адамдар өз өмүрүн сени калыптандырууга сарпташкан жок. Ата бул ар дайым бар адам. Сен ага ар дайым ишене аласың. Ал ар дайым убактысы бар жана сени ар дайым бекемдеп турат. Бул сөздү Линч айткан экен. Жакшы ата дем берүүчү жана өзүн өзү кармай билген адам. Жакшы эне бардык боорукердиктин жана момундуктун булагы. Доктор Чия. Кызга бардык эркектерди соттой турган стандарт болушу керек. Ал стандарт анын атасы болуп эсептелет. Грегори Ланг. Жакшы ата эң белгисиз, тоготпогон жана байкалбай калган адамдардын бири. Бирок ал биздин коом үчүн эң баалуу байлыктардын бири, деп жазган Билли Грэм. Өзүбүз ата-эне болмоюнча биз эч качан атанын мээримин түшүнө албайбыз. Генри Ворд Бечер. Ата болуу бул дүйнөдөгү эң оор жумуш. Анткени сен башка адамдын физикалык, эмоционалдык жана психикалык өнүгүүсү үчүн жооптуу болуп каласың. Романтика жана достук бизди кыйратышы мүмкүн, бирок ата баланын мамилеси башкаларга караганда анча байкалбаганы менен өчпөс, бузулгус жана жер жүзүндөгү эң күчтүү мамиле. Теодор Рейк. Сиз ата-энеңизге караганда балдарыңызды жакшы көрөсүз жана балдарыңыз аны өлчөй албастыгын түшүнгөндө ата-энеңиздин кайгылуу жана жоопсуз сүйүүсүн түшүнөсүз, деп айтыптыр Урсула Хейге. Ата-эне бизге жакшы гана кеңештерди берип, туура жолго багыттай алат, бирок адам ойлоп тапкан акыркы мүнөз өз колунда. Анна Фрэнк. Ата-эненин балдарына болгон сүйүүсүнүн көлөмүн өлчөөгө болбойт. Бул башка мамилелерге окшош эмес. Бул жашоо жөнүндө ойлоодон да ашып түшөт. Бул үзгүлтүксүз жана көңүл калуудан жана жүрөктү эзүүдөн ашып түшөт, дейт Джеймс Фауст. Ааламдык нерселер да бир ата-эненин ордун баса албайт. Балдарына берилген ата-энелер өзүнө ишенип, бактылуу өмүр сүрө турган балдарды тарбиялайт, деп жазган экен Тони Донге. Бул дүйнөгө белгилүү болгон баарын башынан өткөрүп, жон терилери менен ошону сезип жазган белгилүү адамдар. Албетте, буларды да кулагыбызга күмүш сырга катары тагып алсак болот. Ал эми ыйык жазуудагы Кудай Теңирдин бул сөздөрүн болсо милдеттүү түрдө аткарып жашаганга тырышуубуз керек. Ал жакта балдардын милдеттери тууралуу жазылган көп аяттар, эскертүүлөр бар. Биз алардын үчөөсүн гана окуй кетели. Балдар ата-энесине чынында баш ийиши керек. Ал эми ыйык жазууда накыл сөздөр 6-бөлүм 20-23 аяттарда минтип жазылыптыр. Уулум, атаңдын осуяттарын сакта, энеңдин акыл насаатын четке какпа. Аларды жүрөгүңө түбөлүккө байлап ал, мойнуңа тегерете байлап ал. Жолго чыкканыңда алар сени жетектейт, уктап жатканыңда кайтарат, ойгонгонуңда сени менен маектешет. Анткени осуят чырак, акыл насаат жарык, насыятты үйрөнүү өмүргө жол. Эфесиктерге жазылган кат 6-бөлүм 1-4 аяттарда болсо минтип жазылган. Балдар, ата-энеңерге баш ийгиле, бул Теңирге жагат. Анткени ушундай кылганыңар туура. Ата-энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болушу үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болушу үчүн ата-энеңди сыйла. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Колостуктарга жазылган катта болсо 3-бөлүмдүн 20 аятында минтип айтылган. Балдар, бардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат.